Саламатсыздарбы? Марат Темиров атындагы Жалпы орто билим берүү мектеби 6-класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Класстан тышкаркы окуу. Балдар, бүгүн биздин өтө турган темабыз силер менен Жеңи жоктун өмүрү жана чыгармачылыгы жана жалгыз тал менен сүйлөшүү ырын талдоо. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар акындын өмүрү чыгармачылыгы менен кенен таанышабыз, жалгыз тал менен сүйлөшүү ырын талдайбыз. Акындын уникалдуулугун анын чыгармачылыгы аркылуу үйрөнөбүз. Көрсөткүчтөр: автордун өмүрү чыгармачылыгы менен кенен таанышса, чыгарманын маанисин түшүнүшсө, ыйман, адамгерчилик, байлык, бийлик, жаратылыш менен гармонияда жашоо жөнүндө ой жүгүртө алышса, чыгарманы жакшы түшүнүп, аны талдай билүүнү үйрөнүшсө. Келгиле балдар, жагымдуу маанай түзүп алалы. Ар адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп, кем болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таалай экен ден соолук. Жеңи жок сейрек кездешүүчү, өзгөчөлөнгөн, көрүнүктүү, таланттуу, уникалдуу, теңдешсиз, аттын кашкасындай таанымал кайталангыс феномен. Ырга калганда жактуудан ага пенде типкелеби? Кеңейтим деген дүйнөнүн төрт түркүбү, жер, суу, жел, от, санатын санжыргалап айткан киши да Токтогул Сатылганов. Таанымал шакирти, акын Коргол Досу уулу, ак калпактуу кыргыздын айтышаарга теңи жок, эки жактуу пендеден эрегишер теңи жок, элдин анык булбулу, элеп төккөн чени жок деген сөздөрү да Жеңи жоктун чеберчилигине берген бийик баасын көрсөтөт. Кыскача өмүрү: Өтө Көкө уулу 1860-жылы Таластын Сарыкөбөн чөлкөмүндө туулган. Бала кезинен ата энесинен ажырап, аталаш агасынын үйүндө чоңойгон. Кийин ооруганда болуштун буйругу менен куулуп, Аксудагы ок аттуу тайекелерине барып, ошол жерден орун-очок алып, өмүрүнүн акырына чейин жашаган. Жеңи жок өзү туулган ата журтуна кайрылып келе албай, өмүрүнүн акырына чейин Аксуда жашап, катуу оорунун залалдарынан улам 1918-жылы дүйнөдөн кайткан. Ала оорусуна душар болгон Өтөнөн айылдын бийи Ташкара тойдон көрүп калат да, бир жетимден элдин саны азайып да көбөйбөйт, алып барып күркүрөөнүн суусуна салып жибергиле деп жигиттерине буйрук кылат. Жолдон өтүп бараткан кербенчилер баланын жылдыздуу экенин көрүп, баланын жанын сурап, аны Аксыга алып кетишет. Таластын кызы Аксынын келини Айке Өтөнү өз баласындай асырап, дартын дарылап, ала оорусунан айыктырат. Зээндүү баланы окутуп, сабатсыздыгын жоёт. Өтө табиятынан ыр жандуу, көркөм өнөргө шуктуу жаралган жан болгон. Буга кошумча сабатын ачып, айрым чыгыш акындарынын, араб дин таануучуларынын эмгектери менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мына ушул эки өңүттөн Оозеки жана жазма адабияттын ыктуу башталышынан Өтөнүн кайталангыс акындык чыгармачылыгы пайда болгон. Аны абдан кызыктырган ырчылык өнөрү болчу. Өтөнүн ырчылык өнөрү акырындап өркүндөй берип, акыры эл арасына да дайын болот. Мына ошентип жаш ырчы улам алга талпынат. Жеңи жок атыгышы: Кербен базарында айтылуу Нурмолда аттуу ырчы менен алгачкы жолу айтышып жеңишке ээ болот. Ошондо Өтөнү биринчи жолу көргөн эл эки жеңи карысынан жок кеңсер кийген жаш жигиттин төгүп ырдаганына таңданып, жеңи жок бала кыйын ырчы экен деп буу дейтишет. Ошондон баштап Өтө эл арасында жеңи жок ырчы аттанып калат. Көк сулуу күлгөн күлкүсү күмүшүн, жароокер кыз. Анын көркүнөн көз тайгалат, көмөкөйүнөн бал тамат. Ата энеси көк сулууну кудалашкан жерине берип жиберет. Ырчы кызга жетпей арманда калат. Кабилетинде кой макулдатка Жеңи жоктун дайынын угуп, чакыртып ырдатып, талантына ыраазы болот да. Балам Жеңи жок каалаганыңды айт, алакандай Аксы, ачсам алаканымда, жумсам оочумда, келиниби, кызыбы, каалооңу менден, үйлөнтүп коеюн дейт. Жеңи жок арчыктык көк сулуу жетпей калганын айтат. Датка калың төлөп кайра Жеңи жокко кайтарып берет. Зор таланттын аркасы менен ошентип сүйгөнүп, көк сулууга жетет. Баягы кара суудан жер бөлүп, ага там салып, бак текиртирген. Акын көк суудан бала көрбөгөнүнө карабастан өмүрү өткөнчө касырлап, алаканына салып баккан. Барган жерине жасалгалап, жорго мүйүзү өзү менен кошо ала жүрүп зат кылган. Жеңи жоктун көк сулуу дастанын кийинки күндө көпмө ырчылар Замирбек Үснөнбаев, Эмилбек Иманалиев, Кайыповдор ырдап жүрүшөт.
Айтыштары Жеңжок өзүнүн замандаш акындарынын бир тобу менен айтышкан. Алар нормалдо Эсен-аман, Токтогул, Баркы, Мишмамбет, Шекер жана башка акындар. Жеңжок атаандашынан ар бир сөзүнө ыкыктуу жооп берип, айтышта сөзсүз жеңип чыккан. Айтыштын тематикалары да ар түрдүү болуп, негизинен аалам дүйнө кубулуштары, жер үстүндөгү жан-жаныбарлар сапаттары сыпатталып айтылган. Өрнөшөрү бир шыбакты эт бышканча сүрөттөп бүктөгөн, көлдөн учкан чүрөктү жарым күн ырдаган, кыргоолдун короосун бир күн кечке ырдап бүткөн. Жеңжок кайсы элге барбасын, кадырлап тосуп аларды. Карандай төгүп ырдаганча калганда ага бир да ырчы чемгечү эмес. Кечинде ырдаса таңды атырып, эртеңинен ырдаса күндү батырып, узакка чейин төгө берчү деп айткан экен замандашы Бөрөкул Алгай уулу. Айылдык карыя айылга Озеке уулу илгери өтө бир үйдө ырдап жатса, Асылбекте жигит кызыгып тыңшап жатып, керегенин көзүнөн кандын башы өтүп кеткенин байкабай калат. Бир күтүп эл ордунан турса, Асылбек керегеге кутакталып калган экени эстебек. Көрүү сезиминин күчү, Жеңжоктун ырлары билген кишиге күмүш чөйчөктөгү алтын жумуш калар. Дүйнө тилекте мындайлар өтө аз. Ал кайсы мага кайрылбасын, саман алдынан чукулгандай көз таап, сөз бермектердин бери менен сендей ташкындатууга ustalardan. Шайшырбек Үмүталиев. 18 миң ааламды ообударыштырган. Жеңжоктун башка көйгөйчүлөрдөн айырмаланып, аалам, жер, суу, адам баласынын бул турмуштары, орду милдети, жаратылыш менен катышы жөнүндө терең ой жүгүртүү менен ырдаганы, анын өз алдынча билимдүү, ойчу акын болгондугун айыгмелеп турат. Чыңгыз Айтматов. Акындын чыгармалары Кыргыз Республикасынын Маданият кеңешинин ишмер, филология илимдеринин кандидаты, Дүйсүкбеков тарабынан жыйналып, 1988 жылы жана 2000 жылдары Жеңжок деген ат менен жарыкка чыккан. Дүйсүкбеков акын Жеңжоктун мурасын коомчулукка кайра кайтарууда Чыңгыз Айтматов ролу чоң болгонун айтат. Жомоктуулугу Жеңжок тарбиялык мааниси терең, уккандын акылына уюштурган, кертесин калыштырып айткан чоң муктуучу акын. Айтыштын жеңилдеген устасы эмес. Манас Семетей, Кожо Жаш, Жаныш Байыш, Эр Төштүк сыяктуу дастанбарды түндөп айткан жомокчу да болгон. Кыштын узун түндөрүндө эл ушул дастандарды угуп талантына таң беришкен. Адабияттагы орду, эл арасында жигитпеген жери жок, айтышарга теңи жок делип дүңгүрөгөн урушкан таланттын ээси опсуз чоң акын Өтөгөкө уулунун акындар поэзиясындагы алган орду түрдү. Жалпы элдик поэзиянын тарыхында адабий мурастардын мааниси абдан зор. Ал чыгармалардын мазмун тереңдиги, тематикалык жанрдык жагынан ар түрдүүлүгү, көркөмдүк сапаттардын бийиктиги менен өзү жашап өткөн доордо акындардын атын кочкосундай таанымал. Жалгыз тал менен сүйлөшүү. Бакайырда жалгыз тал, баласы жок байкуш тал, жол боюнда жалгыз тал, жолдошу жок байкуш тал, булактагы жалгыз тал, мыңайыпсың жалгыз тал, абадай жайылган бириң гана жалгыз тал, экөө элдин башында бириң гана жалгыз тал, кайрылып келип конгондой, каргага түнөк болгондой, канаты жок жалгыз тал, кайгысыз жок байкуш тал, бурулуп келип конгондой, булбулга түнөк болгондой, бутагы жок жалгыз тал, муңга толгон байкуш тал, аймактуу чогуу жашаган элиң гана жалгыз тал, алабакан болгондой, ачаң гана жалгыз тал, аркалап жүрүп чоңойткон атаң гана жалгыз тал, ичке тартып кетилсин деңең гана жалгыз тал, көтөрүп жүрүп чоңойткон энең гана жалгыз тал, өзүң жалгыз туруусуң, бириң гана жалгыз тал, өзүң менен бир тууган инең гана жалгыз тал, тегерени ойногон балаң гана жалгыз тал, өзүң менен бир тууган агаң гана жалгыз тал, апаң менен туушкан тагаң гана жалгыз тал, керилип чыккан бутак жок, кейиштесиң байкуш тал, карайган талдын бирисиң, калың топтон ажырап, кандай жалгыз жүрүсүң, эки талдын бирисиң, эл журтуңдан ажырап, эмне жалгыз жүрүсүң. 5-6 ооз сөз кылып, аңгеме дүкөн курадың, ажырап турган жалгыздын ал абалын сурадың, телмирип турган жалгыздын тээги жайын сурадың, кара жердин боорунда калганың бар шекилдүү, кайгырасың жалгызга, арманың бар шекилдүү, булактагы жалгызмын, муңдуу болгон байкушмун, башаттагы жалгызмын, баласы жок байкушмун, тук абадай жайылган шамал алды бир күндү, өзүм менен тең өскөн адам кескен инимди, өзүм менен бир тууган агамды кести бул адам, апам менен бир тууган тагамды кести бул адам.
Ачайып чыкты бутагым, алабакан кылам деп, ашканага курам деп, ар ким келип кестеле, ол себептен түгөндүм, узун чыккан бутагым, укчу келип кестеле. Убайым тартам ал үчүн, бурулуп чыккан бутагым, буурсун үчүн кестеле, муңайганым ал үчүн, түзөлүп чыккан бутагым, түндүкчү келип кестеле, түгөнгөнүм ал үчүн. Бул жерде жалгыз турганым, пендеге болсун убалым, аңгырап жалгыз турганым, адамга болсун убалым. Эми жеңи жок айтат. Тал да болсоң далайдан, тегиң эмес экенсиң, берешелүү адамдан, бейгана эмес экенсиң. Тоногон сенин шагыңды, айырган баштан багыңды, тентип кеткен жеңи жок, заманага таарынды. Балам жок. Курдашымдан кем болдум, Кудайым менде не жазык. Беш колумда муунум жок, бел кыла турган уулум жок. Оң колумда муунум жок. О дүйнө көзөй жол тартсам, ордумду басар уулум жок. Түндүктүү дүкөн үйүмө, түркүк болор уулум жок. Капшыттуу дүкөн үйүмө, каарман окаткыларга кадырлап баккан уулум жок. Жалгыз тал ырыда адамдын ички сезим дүйнөсүн тереңинен аңтара сүрөттөгөн кыргыз лирикасындагы эң алгачкы нукура көркөм элегия болуп саналат. Ташкара деген зулум битин кесепетинен өзү туулуп өскөн талаасынан безип кетүүгө аргасыз болгон жана өмүрүндө бала көрбөй туяксы өтүп баратканын чексиз кейиген акын. Бак айырдын четиндеги канат бутак бүрүнөн айрылып куурап калууга бет алган кокойгон жалгыз талга суроо менен кайрылып муң чечишет, өзөгүн өрт алган армандарын козгойт. Өтө жүйөлүү суроо менен жооптор, өз ордуна канап коюлган образды теңиштирүү менен салыштыруу, символдор айтайын деген ойду таасирдүү кылуу максатында ар кандай көркөм боекторду бөтөнчө тал менен сырдашуу ыкмасын колдоно билиши акындын чоң табылгасы. Мындай сюжет да бар. Бул сюжет драмалуу, анда образ да бар, ал образ кейиштүү. Бул образдын күчү өмүрдүн маңызын ойлонтот. Биринчи аргумент. Бул чыгарма Залкар акын жеңи жоктун өзү менен өзү сүйлөшүүсү. Өзү суроо берет да, ага жалгыз тал жооп берет. Чындыгында жалгыз талдын өзү жеңи жок. Бул чыгармада акын өзү менен өзү сүйлөшкөн жок. Мында ырчынын айтайын дегени жалаң адам тагдырын камтыбайт. Акын табиятты атайын жандандырып, жаратылышты коргоо маселесин көтөргөн. Жалгыз талдын абалын сүрөттөөдө адам баласын абалдан коркпогон, керектүүсүн канааттандыруу демек ал бакан, уук, түндүк жана башка жасоо үчүн талкалоодон кайра тартпаган жапайычылыгын, экологиялык сабатсыздыгын көрсөткөн. Үчүнчү аргумент. Жок, бул чыгарманын жаратылышты коргоодо эч тиешеси жок. Бардыгы акындын кет башына, анын тагдырына таандык. Жалгыз бул каймана мааниде алынган анын канат бутагын тоңолушу, бул акындын канат бутагынын тоңолушу. Жалгыз тал бул эл жеринен, тууган тушканынан сүрүлүп кеткен жеңи жок. Бул кучактап сүйөргө бала көрбөй, наристе тынчыктай албай, ошонусуна санасы санга бөлүнүп, дүйнөнү армандуу тиктеген жеңи жок. Ал өзүн жалгыз тал кебетесинде элестеткен. Жыйынтык. Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында арыз арман негизинен салттуу формаларда чагылдырылчу. Жеңи жок ушул көнүмүш салтты бузуп, өзүнүн жеке пенделик арманында чоң көркөмдүк маани мазмун таба алган. Мына ушул ыңгай анын жалгыз тал менен сүйлөшүү, балам жок, ак куржун толго ыргалды, ким айтат мен ырымды деген ырларынан көрүнүп турат. Бул айтылган ырларында арман, кайгылуу, муңдуу мотив күчтүү берилген. Суроолор. Кыргыз лирикасындагы эң алгачкы көркөм элегия дегенди кандай түшүнөсүңөр? Кайсыларды акындын чоң табылгасы деп эсептөөгө болот экен? Жогорку 3 аргументтин кайсынысына кошуласың же үчөө тең туурабы? Кайтарым байланыш балдар. Ийгилик дарагы, кызыл алма мен баарын түшүндүм. Сары алма мен түшүнбөй калдым. Ата энем жардам берди. Көк алма мен эч нерсе түшүнгөн жокмун. Балдар, кийинки сабакка тапшырма. Акындын өмүрү чыгармачылыгын кыскача конспектилөө, элегия, символ, сюжет деген сөздөрдүн маанисин таап, сөздүккө жазабыз. Аргументтерди салыштырып, эссе жазабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.